Assalomu alaykum. Bugun Issiqko'lga boramiz. Ova, jön marшрут же taksi менен эмес, темир жол каттам менен. Эртең менен саат 7:30да Эркиндик бульварындагы Бишкек темир жол бекетине барып, 3 тарифти камтыган билеттерден бир гана эконом класстагы калгандыгына байланыштуу. Ошону алып Кыргызстанда биринчи рет поездга отурдук. Бирок кийин калган 2 класстагы вагондордо орун болуп калса, эгер анын акысын төлөп отура берсеңиз болот. Албетте бизге окшоп. Эми сиздерге дароо тарифтер тууралуу айтып берели. Эконом класс тагыраагы стандарттын баасы 150 сом. Мында кассада дайым билеттер болот экен. Ал эми 500 сомдук люкс класстагы вагондун панорамалык көрүнүштү камтып, мына ушундай терезелер менен коозук тартуулап турат. VIP класстын баасы 800 сом түзүү менен эң эрте орундар калбай, билеттери бат сатылып же брондолуп калчулардан экен. Сиз да көптөн бери барууну пландап жүрсөңүз, 2 же 3 күн же андан да эрте келип алып коюңуз керек. Же интернет аркылуу да алып койсоңуз болот. Аны төмөндө көрсөтөбүз. Билет алуу үчүн Ticket Check-it Railway Check-it сайтына кирип, туура келген датаны тандап, андан ары банктык картаңызды улап ала берсеңиз болот. Эми бир аз шарттарына токтолуп өтөлү. Поезддин ичинде көзөмөлдү караган эжелер келип, бат-баттан жакшы баратасыздарбы, абанын температурасы жакшыбы, муздатып же ысытып коюунун кажети жокпу, жана башка ушинтип тез-тез акыбалды сурап турат экен. Ооба, бул люкс жана VIP класста. Ичи ушундай заманбап стилди камтып, суу, чай, кофелерден баштап түрлүү суусундуктарды таба аласыз. Жана тамактанып баруу үчүн да түрлүү даамдарды татып кетүүгө болот. Бардык жакты таза кармап, дээрлик ажатканадан баштап, таза тыккандыкты тартуулап турган өздүк каттам үчүн канча убакыт болсо да кетип берүүгө болот. Анан дагы бир себеби болсо бул ыңгайлуулук. Кудум Европанын поезддери сымал ашыкча үн дагыштары жок. Жай эле кеткен болбосо мелтиреп калкып бара берет экенсиз. Кыргызстандыбыздын көрүнүшүнө сөз жок. 4 саатты камтыган бул убакытты укмуштуудай жаратылышты көрүп, жергебиздин кереметтүүлүгүнө суктанып бүткүнчө балыкчыга жетип аласыз. Эгер өлкөбүздүн ичинде бардык аймактарда ушундай темир жол каттамдарын көбөйтүп, тез жүрүүчү поезддерди алып келсе, же өзүбүз өндүрө баштасак, аябай сонун болмок. Албетте, жакшы ниет жарым ырыс дейт. Ар бирибиз ниетибизди түздөө өлкөбүздүн өнүгүүсүнө ишеним артсак, ал күндөрдө алыс эмес чыгар. Баса, мындай жол менен жалгыз саякатты жактырсаңыз, китеп алып алыңыз, жакшы өнөктөш болот. Же аудио китеп окуп кетсеңиз да өтө керемет. Өтө кадырман киши саналып алдында турган кожолор эле колдорун аппак сакалдарына алпара иштеринен тооба келтиришип, бирин-бири тиктешип калышты. «Эй, селделер, тарткыла дейм бутуң, колуңарга жугуп калабы?» Көздөрүнүн алды диртилдеп, нүзүптүн жиник кычап келди. Ал өзүн араң токтотуп турду. Кожолор буйрукту эми түшүнгөндөй болушуп, «Ха-ха» дешип бат эгирип. Бул мен угуп бара жаткан Төлөгөн Касымбеков агабыздын Сынган кылыч романы. Муну окудум, окуянын ичине киргендей таасир калтырып окуп берген Эрнис Кыяс акебизге ушул жерден ыраазычылык билдирем. Баса, бул улуу муундагы инсандардын бири-бирине болгон көз караштарындай сезимди ар бириңиздерге каалайм. Ушундай күндөргө жараткан Алла жеткирсин. Жолдо поезд 3 жерге тагыраагы Кант, Токмок жана Кайыңдыга токтоп анан өтөт. Балким бул жактагы станциялардан деле чыгып алсаңыз болот. Эң эле көзгө толумдуу табият тартуулаган боомгак чыгайы. Мындагы суу, мындагы тоолор, жашыл бактарактар өзүнчө керемет. Боомдон чыккан соң көзүңүзгө белгилүү көк мойнок каньону туш болот. Эгер бул жайдан жай өтүп бара жатсаңыз, бул жака да келип кетсеңиз болот. Жомоктогудай жаратылышты тартуулаган жер.
Акыр аягы көксөгөн балыкчы шаарына да жетип келдик. Кандай экен Кыргызстандагы поезд? Кыргызстандагы поезд жакшы. Негизи менен таасир калтырды, эмнеси жакты? Ичиндеги атмосфера Өзгөчө. салкын. Салкындыгы жакты. Кондиционер. Эң негизи бизди Кыргызстанда биринчи жолу ушундай поезддарга түшкөнгө байланыштуу аябагандай бир чоң таасирди калтырды. Balıkçıya geldik. Kayra ketkenge чейин нелерден ылсак болот эми башкысы көлдү көрөбүз, сууга түшөбүз. Келип жүргөнбүз муну баардыгы эле жакшы бул жакка. Бир күндө эс алып кайра кетип каласызбы кечинде? Жок, азыр кетебиз кечиндеси кайра. Поезд менен да? Ооба, поезд кайтканда кайра кайтабыз. Демек ортодо аралыкты үнөмдүү пайдаланып, жакшы эс алып кете турбайсызбы? Анан кыйналып калбайсызбы? 4 саат жол бери, 4 саат нары. Жок, кыйналбайбыз. Бизде Алия деген бар. Толкун пляж, эски пляж деп коет. Алия, Толкун, эски пляж, э? Жок, ошо Толкун деген ошо эски пляж. Анан жаңы пляж. Гранд Сити деген. Темир жол вокзалынан түшкөндөн соң Атайын көл жээгине алып баруучу маршруттук каттамдар бар экен. Эми албетте жөө деле барсаңыз болот, бирок алысыраак. Анан сунуштар менен айдоочу бизди эски көл жээгине таштап койду. Толкун деген жээг деп коебуз, пляждын кыргызчасы кандай болот? Ортодогу салуучу жай экен, балыкчы дагы. Анан биринчиси Алия, бул Толкун, анан жаңы. Бул жактагы элдин саны аз болуп, шамал тез өткөнүнө байланыштуу майда толкундар көп болуп турат экен. Бул жактан сууга түшпөстөн дароо кийинкисине жөнөдүк. Сейли сымдуу көл жээгине жеткенче мына ушундай совет доорунан калган эски курулуштарга көбүрөөк көз түшөт экен. Дагы бир балыкчы шаарындагы көлдүн жээгине келдик. Мындай эл биринчи барганга салыштырмалуу өтө көп экен. Бүт кой эч качан иштеген, жүргөлө көлүмү биз менен. Эс алуу жегенде эң сонун, эң сөнү табасың. Ооба, мында эл көп, тынч. Анан өтө көп сууга түшүүчү кайык, лодка же парашюттар деле кезиктире албайсыз. Негизинен балыкчы шаары жаратылышына байланыштуу жана сууга түшүүгө мүмкүн болгон жээктер аз болгон үчүн көп туристтер деле келбейт экен. А биз саатына болгону 3 сомду түзгөн ушундай атын деле билбедик. Айтор лодка же суудагы велосипедпи, айтор убакытты жакшы өткөрүү үчүн суунун тереңдете адам көнбөй турган жерине чейин барып келдик. Жүрөккө сүйүп толтурдары, ысы көлүм, жаныма куба толкундары. Кыздардын маанайы менен балыкчынын аба ырайына ишенич жок дегенде бир маал деле жамгыр жаап ийди. Дагы бир көлдүн керемети ушинтип балыкчыдан негизи бат-баттан жамгыр жаап катты. Бат эле айттырбай туруп эле келип төгүлдү. Черке сымбаттуу селкиле, кыз жигиттер жектеген. Ошентип сууга кенен түшүп, жээктеги эс алууну бүтөрүп, шаар ичи каттаган маршрутка отуруп, шаарды бир айланып чыгууну чечтик.
Балыкчыны бир кыдырып чыккан соң кайра поезд менен эмес, вокзалга барып такси менен кетели деп жолго чыктык. Баса кайра маршрут менен кетсеңиз 300, ал эми таксилер 500 сом түзөт экен. А биз болсо барган кадамыбызга ыраазы болуп, чарчап Кыргызстан жерибиздин кереметтүүлүгүнө, эң башкысы көлүбүзгө каттаган темир жол каттамына ыраазы болуп, сапарды жыйынтыктап, борборду көздөй кете бердик. Балыкчыга болгон сапар аяктап, Бишкекти көздөй жөнөдүк. Балыкчы тууралуу балыкчы жакшы шаар экен. Мурда эски зданиялар көп экен, анан жаңы асфальттар, жолдор, көл, поезд истей калды келип аткандар. Ошол Биз кетип жатканда кудум кетпегилечи дегенсип нөшөрлөп ыйлагансып жаан жаап кетиргиси келбегендей болду окшойт. Дагы бир аз эс алып кеткиле деп көлдө кала берди. Ушуну менен бул берүү соңуна келди. Ушул жерини чейин көрүп, анан жаккан болсо баш бармакты басып, ушул сыяктуу видеолорду көрүү үчүн каналга деле катталып койсоңуз болот. Көрүшкөнчө.